Шаардын Окат районуна кеткен негизги жолдун эки жегинде шагыл чыгарган завод жана тейлөө ишканалары көп. Стратегиялык жол болгондуктан уна каттамдары үзүлбөйт. Аралыктагы жолдун чети таштанды таласына айланып, уналардын чийки заттары чыгып кеткен. Облус башчысы Зиядин Жамалдинов аймактагы заводдордун ишмердүүлүгү менен таанышып, жол четин көрктөндүрүүнү сунуштады. Ар бир мекеме ишканага өз айланасын архитектуралык бир типтен көрктөндүрүү долбоорун көрсөтүп, таштандыларды тазалоо тапшырмасын берди. Калаадан райондорго чыккан негизги жолдордо мыйзамсыз соода көркөлөр көбөйүп каралбай калган. Сүйлөшкөндү түшүнүп болганда, Окат жазуунун астындагы дарактарды эгип, өзүнүн жанына скамейкаларды койсун, кетчи светтер койсун, ушул освещенияларды кылыпчы. Бергиле да. Ар бир ишкерге айттык, өзүнүн ошол аймагына, өзүгө бөлүнгөн жерлерге бактарактарды тигип, ошол жерде жакшы жашылдандыруу, көрктөндүрүүгө тапшырма берилди. Андан тышкары төлөп аткан салыгыны эске алдык, канча салык төлөп атат. Чынын айтканда аз салык төлөп атат кээ бир ишканалар. Аларды айттык, салыгыңарды көтөрүлгүлө, салыктан качпагыла деген тапшырманы бердик. Кээ бир ишканаларды көрдүк да мына экологияны бузуп, жанагы асфальтобетон завод деп коебуз, ошол чыккан жанагы түтүндөрү, капкара түтүндөр чыгып атат. Алардын фильтрлерди койгула, бул экология жагынан карагыла деген тапшырмаларды бердик да. Чындыгында өткөндө биз ишкерлердин баарын чогултуп туруп, алар менен сүйлөшкөнбүз, аларга тапшырма бергенбиз. Аларга айтканбыз, эгерде биз тараптан кандай силерге жардам керек болсо, биз даярбыз депчи. Силерге биринчи шарт түзүп берели, анан силер ишиңерди жасагыла дегенчи. Анан ошол өздөрүнөн чыккан болчу ошол. Ал эми ошол жана Кара Суу районундагы жанагы Фуркат айылында жана Круговой деген жер бар. Ошол жерден акыбалын көрүп, аябай начар болуп атат. Ал жерге биз гүл отургузат элек, жашылдандырат элек деген бир ишкер чыкты. Шаардын 4 тарабындагы дарбазалар Кара Суу районунун аймагында болгондуктан көп жылдан бери каралбай калганы айтылды. Батыш тараптагы Барсбек Каган эстелигинин жака бели Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнө таандык. Айлама жолдун жээги оожук ташуучуна токтотуучу жайга айланып таштандыга толуп кеткен. Бош турган жайга эс алуучу сейилбак куруу үчүн долбоор бүткөрүлүп, облус башчысына тааныштырылды. Жекешкердин мейманканасы орун алгандыктан долбоорго көмөк көрсөтүү сунушу берилди. Тесло бере алабыз дегенбиз да. Анан ошондо алар айттылар. Мына жөнөтүн открытиясында болгон сөз. Губернатор качкан баштагы губернатор, мэр качкан баштагы, Кара Суу баштагы аким анан кел ошондо ушул жерди благоустройство мына ягында иштер. Мындай благоустройство кылып бергиле деген да, немеге бозулган. Ошондой кылабыз деген, бирок кийин неменин балдары, бозулган балдар келип бизге договор кылып, узак мөөнөткө бергиле деген. Биз ондай договор кылып бере албайт экенбиз. Ошол менен маселе токтоп калды. Канча метр? Общий 350 метр болду. Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүнүн аймагында жайгашкан Манас айлама жолдун айланасын жашылдандыруу долбоору кийинки айда башталат. Коноктор көп келген Айкелдин жанына 300 метрди түзгөн сейилбак төптөлөт. Каржылоо Нариман айылынын казнасынан сарпталат. Азыркы учурда Айкелдин айланасында уруксаты жок жашылча жемиш жана той чөп сатылууда. Президенттин дубандагы өкүлү шаардын аймагындагы айлама жолдорду жашылдандырууда кала бийлиги менен биргеликте иш алып барууну тапшырды. Күндүзгү көрүнүшү башкача. Кечкиске дагы баягы светен музыкалар коюп койгондар. Сону кылып көрсөтүлө болду мындай кылып. Жерге Асманбай ушу той көп келет да, Манаска депчи. Асманбай түштүктөн үйлөнгөн. Анан эми чындыгында эле келген адамыбыз каяка барышын да билбейт. Азыр келет да могу жерде басат кетип атат. Пробка болуп элек. Онун көрө ошол жерге барып, отуруп, иште мороженое жеп дегендей кылып, ол жактан чыгып бул жака басып, алардан сүрөткө түшүп, андай кылганда сонун болот да, мындай кылыш. Качан баштайсыңар? Проекттер баштайсың, документтер баштайсың. Круговойдун тегерегиндеги мына бош жаткан жерге шартты мына шаарыбыздын көркөндүрүү боюнча озеленение иштедик, сквер деп атасак деле боло берет. Бул жерде тротуарлар, гүл, мына Манас эстелигибиздин айланасында баягы эс алуучулардын келгенине эс алып отуруп
кеткенге шарттарды түздүк, эскизный долбоорду бүт баарын көргөздүк. Бул азырынча сунуш. Ошолай каттамындагы негизги жолунда мезгилге карата көмүр, тойт чөп жана таш кум сатылат. Уруксаты жок соодагерлер таштандысын тазалабай экологияга зыян келтирген учурлары көп катталган. Ишкерлер бирдиктүү базаларды ачууну сунуштап, айланма жолдорду реконструкциялоону өз моюндарына алган. Райондун акими кийинки жылдан тартып жол четинде унаалар менен соодагерлик кылууга катуу көзөмөл жүргүзүлөрүн айтты. Шаарыбызга сырттан көп меймандар келет. Ушул меймандарга да ыңгайлуу болсун. Меймандарыбызга дагы, жашоочуларыбызга дагы шарт түзүп берүү максатында мына бүгүнкү иш сапар менен жүрүп атабыз да. Анан өзүңүздөр көргөндөй, мына бир топ чар жай сатылган соода сатык точкалары бар экен. Ошол эле чөп сатып аткан жерлер. Ошолорго мына көмүр саткандарга өзүнчө бир жер бөлүп берип, площадка уюштуруп берүү боюнча, чөп саткандарды өзүнчө бир эретке келтирүү боюнча ишмерчемди бекитип, ошонун алкагында бүгүн иш алып барып атабыз. Облус башчысы заводдордун тазалыгында кемчиликтер көп экенин айтып, жашылдандыруу талабын койду. Ар бир ишкана архитектура менен биргеликте тосмолордун эскизин иштеп чыгып орнотуу тапшырмасы берилди. Заводдордун көпчүлүгү экологияга келтирген шартта иш алып барганы аныкталды. Инфратүзүмдү жакшыртуу жана жашылдандыруу райондун борборлорунда дагы жүргүзүлөт. Абдумалик Базарбаев, Элемон Агбаев, Ош ТВ.